Садыр Жапаровдун эжеси Польшадан кармалды. Эми ал Кыргызстанга экстрадицияланат. Жапарова Райгүл Нуркожоевна Бишкек шаарынын Октябрь райондук жана Бишкек шаардык соттору тарабынан сыртынан чечим чыгарылып соттолгон. Ал кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу, адалдоо кылмышына катыштуу, алдамчылык, коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги тарабынан Райгүл Жапаровага эл аралык издөө жарыяланып, анын ичинде Интерпол аркылуу издөөгө алынган. Интерполдун маалыматы боюнча Райгүл Жапарова 2020 жылдын 22 майында Польшанын аймагынан кармалган. Азыркы учурда Кыргызстандын башкы прокуратурасы тарабынан Райгүл Жапарованы Кыргызстанга экстрадициялоо маселелери чечилип жатат. Эске салсак, Райгүл Жапарова Садыр Жапаровдун эжеси.